Баарыңарга салам. Бул видеодо мен роддомго эмнелерди алып барам. Ошолорду көрсөтөйүн деп атам. Москвада төрөйм буюрса. Бүгүн так 38 жума болду. Мен эми эле баарын салыштырып даярдап бүттүм. Бул жакта Москвада төрөгөндөрдүн баары эле ой эч нерсенин деле кереги жок, аны деле албай эле кой, муну деле албай эле кой, баарын эле өздөрү беришет деп айтат экен. Ошого мен көп деле нерсе алган жок окшойм, же бул деле көппү билбейм, азыр баарын көрсөтөм. Биринчи сумка бул родзалга алып киргенге боло турган сумка. Бул жака албетте биринчи эле документтерди даярдап алдым. Документтерге болсо обменная карта, сөзсүз. Обменная картанын аркасында эмнелерди алып барса болот, ошолордун тизмеси өзү жазылган экен. Анан мен өзүм барчу роддомдун дагы сайтынан карап, бир сыйра эмнелерди алып барса болот, ошолорду көрүп алдым. Обменная карта, анан перевод паспорта дагы керек деп турат экен чет өлкөлүк жарандырга. Ошон үчүн паспортумдун дагы котормосун алып алам. Эңкейип кайра турган өзүнчө эле бир квест болуп атат. Мурда баары эле сурап атышса, мисалы 30 жума барында оорлошпой эле жүрөсүңбү, кыйналбай жүрөсүңбү десе, мындай жок, эмне кыйналмак элем деп ойлочу элем. Бирок чын эле 35-36 жумадан баштап кыйналып баштайт экенсиң. Бирок кээ бирлер эми жеңил эле жүрүшөт, төрөгөнчө эле чуркап эле. Бирок мен өзүмдө ушундай болуп атат. Балким мындай спорт менен көп машыкпагангабы, акыркы жылдары ошого дагы мындай адышка болуп эле, метрого түшкөндө өзгөчө аба жетпей калып, анан өтө резкий движенияларды кылганда кыйналып калып атам. Мындай өзүм жакшы эле мен. Баса түндө уктаган баары эле сурайт, түндө кантип уктап атасың деп. Мен уйкум аябай катуу. Эми төрөсөм буюрса андай болбой калса керек, бирок түндө аябай жакшы уктап атам. Кудайга шүгүр, ойгонбойм такыр. Дааратканага деле ойгонбойм, кандай уктайм ошол боюнча 10 саат уктап турам. Бирок ПДРге чейин дагы так 2 жума бар, 14 күн деп турат. Буюрса ошого эптеп ПДРге жетип алсам, анан ар жагын көрө жатарбыз деп коеюн. Көп сүйлөбөй көрсөтөйүн. Бул никелешүү тууралуу күбөлүк. Ал жакта МФЦ болот экен. Ошол жактан дароо эле буюрса кызыбызга күбөлүк алабыз. Бул менин паспортум, миграционка, регистрация ичинде баары бар. Анан влажная туалетная бумага салдым. Жуула турган тапочки. Мында калың эркиндей үйгө кийген эмес, ушундай алыш керек экен. Жегенге ушундай таттууларды алып алдым. Суу алдым. Замзам сууну болсо Wildberries'тен 300 рубльга, ушул кичинекей бутылканы 300 рубльга алдым. Аралаштырылбаган, Сауд Арабиясынан келген деп жүрөт, бирок эми 100% аралаштырылбаганбы, так билбейм. Жакшы ниет кылып ушуну сууну алып алдым. Бул жакта болсо ушундай финики. Бир 6-7 штуктай салып койдум. Жеп каламбы деп. Ушундай пакеттерди салып алдым, себеби мен өтө ач калып калсам же бир башым айланса жүрөгүмдү айланып баштайт, ошого керек болуп калабы деп салып койдум. Андан кийин компрессионный чулки. Негизи муну кесарево сечение менен төрөгөндөр сөзсүз кийет экен. Бирок эми ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошого алып алгыла деп роддомдон сунушташат экен. Аны да салып алдым. Бул сумкада болсо төрөп чыгып, буюрса палатага которгондон кийин керектелчү нерселер. Биринчи эле ушундай майда чүйдөлөрдү өзүнчө сумкага салып койдум. Шампунь менен бальзам. Берки шампунь чогуу кылып көтөрө албайм деп ушундай түбүктерге салып алдым. Кызыма масло менен крем. Ошол брендтикин көптөр макташты эле, ошого ушуну алдым. Бул жакта болсо ушундай кичинекей щетка, паста. Пурилан. Бул кремди дагы көптөр мактап, анан сөзсүз алып ал деп сунушташкан. Ошого алып алдым. Бул жакта болсо декоративный косметика. Эгер каалоом болсо, күчүм жетсе, убактым болсо, выпискада кичине боёнуп жасанып алайын деп ойлоп атам. Баса бул жакка тарак салыш керек. Тарак унутуп калыптырмын. Андан кийин эле молокосос.
молокосозду болсо кээ бирлер сөзсүз алып керек болот дешти, кээ бирлер болсо ой таптакыр кереги жок дешти. Ошого билбейм, мен сатып алып койгом, алып бара берейин деп атам. Кереги тийбесе кайра алып келе берем. Муну Wildberries'тен сатып алдым, электрический. Бирок отзывтардан окусам тез эле зарядкасы өчүп кала берет деп жазышыптыр. Бирок кол менен кылганга караганда ыңгайлуу экен. Ошого азырынча ушуну алып турдум. Буюрса көрөбүз кандай экен, жакшы элеби, жаманбы. Анан ушундай халат. Менде баардыгы розовый көргөндөй. Негизи розовый цветке эле жакын эмес болчумун, бирок эмнегедир ошо розовыйга алгым келип эле баарын ушундай кылып алдым. Бир эле ошо халатым розовый болбой калыптыр. Муну дагы Wildberries'тен алгам. 1,5 миң, 1400 рубль ушундай болду. Үйдөгү эле эски полотенцемди салып алдым. Дагы бир пижама алып алдым. Бул шымы менен. Бул дагы керек болуп калса деп салып койдум. Одноразовый послеродовой трусики. Прокладкага караганда ушундай аябай ыңгайлуу экен деп көптөр айтышты эле. Ошого 7 штук алып алдым. Дагы бир пачка алып койгом. Эгер жетпей кала турган болсо, алып келип беришет. Анан ичине болсо бир аз ушундай прокладка для груди. Сүт алып кеткенге ошондой да салып койдум. Анан ошол Йокосандын одноразовый пленкасы. Одноразовый пленка берет деп айтышты, бирок мен ошол бир пачканы алып алдым. 10 штук экен ичинде. Андан кийин муслиновый пленки. Бул жакта 2 штук бар. Же 1 штук эле салып койдум экен. 2 штук болсо керек. Йокосандын памперси деп койбойм. Йокосандын жалаягы, подгузники. Биз баарын эле памперс деп беребиз го. Памперс деген башка фирма го. Негизи Тефаль дегендей болуп. Бул 2-5 килограммга чейинки балдарга эң кичинесин алдым, 34 штук. Анан ошол эле Йокосандын влажный салфеткиси, мындан 4-5 штук алып койгом. Бирөөсүн алып барам, роддомго. Бул болсо ушундай соска. Сосканын кыргызчасы кандай болчу эле? Такыр эч нерсе коюм эсиме келбей атат. Буягында наклейкасын сыйрыдым эле, кечке жармашып бир нерсе болуп аткандан ушундай стикер жармаштырып койдум, страшно болуп. Ушундай 2 соска алып алдым. Кээ бирлер мындай бербейт экен, балдарына зыян деп. Мен алып кое берейинчи деп атам. Көрөбүз, калганын көрө жатарбыз деп 2 алып алдым. Буларды болсо кайнак сууга бир сыйра стерилизация кылгам, бирок улам эле ачып жаап видео тартып атам, дагы бир жолу кылып коет окшойм. Бул жакта болсо менин носкилерим. Буларды ачып көрсөтпөй эле коеюн. 3 штук носки алып алдым. Бул жакта болсо ич кийимдерим, бул дагы розовый болуп кетти. Анан бул сумканын ичинде мага эң эле жакканы бул албетте кызымдын кийимдери. Ушундай боди алып алдым. Бул бизге белекке келген. Анан ушундай 3 штук комплект алдым шымы менен. Мага карасаңар. Булардын баары көзүмө жаба кичинекей көрүнө берет, анан ушу чак болобу деп ойлой бересиң да. Бирок бул деле чоң болуп калса керек. 56 размерден мен бир 3-4 эле комплект алдым. Өтө көп алган жокмун, себеби бала тез чоңоюп кетет, көп деле кийбей калат деп айтышкандан 56 размерден ошо 3-4 эле алдым. Анан көбүнчө 62 алдым. Ушундай агы бар. Анан розовый бар. Булардын баарын жуугам, баарын жууп, үтүктөп. Биринчи бала болгонго дагы аябай жана рилстер бар го, күлкүлүү. Биринчи күндө түбүн эле баарын сонун кылып, анан экинчи, үчүнчү балдарыңда соскасын жерден алып эле ооздо салып кое бересиң, кете норма болуп калат депчи. Бизде азыр ошондой этап болуп атат. Ушундай шым. Бул болсо эме экен, не деп койчу эле? Төштүк дейт биз жакта. Төштүк деп эле. Же ойма чыгарып биз сөздү айтып атамбы. Төштүк эле дейт, жана шилекей акканда. Муну жөн эле бул комплектке келиптир, анан салып койдум. Анан шапкалар бар. Ушундай шапка. Кыздар баса булардын баарын мен Wildberries'тен эле алдым. Бир магазиндерди аралап, кыдырып, карап тандаганга мен негизи эле өзүмө кийимди дагы такырым дүкөндөрдү аралап албайм. Мага билбейм жакпайт. Мага көбүнчө мындай заказ берип эле анан барып карап, жакса алып кетип, жакпаса кайра возврат кылып салган мындай оңоюраак да. Интернет магазиндерден алган оңоюраак. Барып басып жүрүп алсам, мен башым ооруп баштайт андай жерлерден. Анан дароо кетким келип эле эптеп колума тийген бирдемени алып эле анан үйгө келип, буну эмне алып алдым деп өкүнүп жүрмөйүм бар. Кыздар,
дагы нелерди сабыш керек, нелерди коюш керек, башым айланып калды чын айтсам. Бирөө муну сал дейт, бирөө аны сал дейт, бирөө аба такыр кереги жок дейт. Өзүнчө эле бир экен, бул дагы жумуш экен. Негизи 32 жумадан баштап эле акырындап алып баштагам. Себеби мунун баарын бир алсаң мындай аябай көп акча кетип калгандай сезилет экен. Аз-аздан алсаң мындай билинбей эле бүтүп калат экен. Мен бир күндө Wildberries'тен 1000 сомго бирдеме алып коем, 2000 сомго бир нерсе алып коем. Ушинтип отуруп эле ушунун баарын чогултуп койдум. Дагы бир жакшы жери, мен аяштарым, туугандар баардыгынан кечтөрүп атам. Ошол үчүн бирөө бир нерсе берет, бирөө бир нерсе берет. Ушинтип эле көп акча экономдодук. Буюрса 2 жума калды. Коркуп атамбы, кандай сезимдер болуп атат? Баары эле сурайт, коркунучсуңбу? Негизи биринчинде кичине эч нерсе түшүнбөй эле барган, эми мен билип атам бул нерсе оңой эмес экенин, ал жака мындай жыргап барып жыргап келбериңди, эми жыргап келесиң, бирок жыргап барбарыңды билип атам. Анын баардыгын түшүнгөнүм менен, бирок ошол ооруну өз денең менен сезбеген үчүн адам баары бир мындай толук түрдө анын эмне экенин билбейт да. Канча YouTube'дан видео көрүп атам, тааныштардан сурап атам, ай сеники кандай болду, эмне болду деп. Баардыгын теория жүзүндө билип турам, бирок практика жүзүндө көрбөгөн үчүн мен ал нерсенин эмне экенин азырынча толук билбейм. Ошол үчүн дагы эч кандай коркуу сезими болгон деле жок, чынын айтсам. УЗИге акыркы жолу 33 жумасында түшкөм. Анда кызымдын салмагы 2 килограмм 200 грамм болчу. 2 килограмм 170 грамм ошондой болчу. Азыр андан бери бүгүн 38 жума, андан бери 5 жума өтүптүр. Канча болуп калды экен деп аябай кызыгып атам. Төрөтканага барганда дагы текшеришет экен. Болжолду канча салмагы канча болгонун айтышат экен да. Видеонун акырына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.